Жолдошум экөөбүз кошулуп жатканда рахат албайм, көңүл бөлүп турсам дагы эмне кылсам болот дейт. Бул маселе көптөр эле туура эмес, эң туура маселе. Жолдошу менен күйөөсү менен аял кошулганда рахат албаса, ошондон сойкулук пайда болот. Ошондон үй бүлө бузулат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам айткан, аялыңар менен кошулганда малдай болуп кошула бербегиле деп айткан. Мукаддимат гириш сөз жибергиле деп айткан. Бул деген сөз ошол эркек аял өзүн төшөк маселесине даярдоо деген сөз. Эгерде бүгүн түндө төшөк маселе боло турган болсо, эртең менен башталыш керек. Эртең менен жумушка кетип атканда аны менен жакшы мүнөз менен коштошкондон башталат, ошол кечке чейин созулуп, анан төшөк маселеси кечинде көңүлдөгүдөй болот деген сөз. Муну көптөр айтсам чубага жайта берес дейт. Айтпасаң үй бүлө бузулуп атат. Ушуну айтпай үй бүлөлөр бузулуп атат. Аялдар кордук көрүп көчөгө чыгып кетип атат. Билесиңер, эркекте эркек болбой калгандардын аялдары көчөдөн ер издеп жүрөт. Атаң айтпаса, өзүң билбесең, молдоң уялса каяктан үйрөнөсүң? Шариатта шарым жок деген сөз бар. Ошон үчүн эркек аялын рахат бериш үчүн аракет кылыш керек, ден соолугун чыңдаш керек. Машыгыш керек, атырдын жакшысын коюш керек, тиштерин тазалап жууш керек, колтук башын тазалап жууш керек. Андан эркектин жакшы атыр жыты келип туруш керек. Анча-мынча илим алып, маданият окуп, китеп окуп, кантип аялды кытыгылап, кантип рахатын алып, кантип рахат бере турган өнөрдү үйрөнүш керек. Толтура китеп бар аяктарда, ошону окуш керек анча-мынча. Барып эле ушундай кыймылдап коюп эле коёндой болуп, анан токтой кылып 2 мүнөттө бүтүп жатып ала турган болсоң, ал чала өлгөн жыландай болуп, түнү менен сени каргап чыгат. Анан ажырашуу пайда болот. Ошон үчүн бул илим. Пайгамбар буга жакшы маани берген. Малдай болуп кошулбагыла. Кошулардан мурун ошого гириш сөз жибергиле деген сөз, аны даярдагыла деген. Жылуу сөзү менен, эркелетүү менен, белек берүү менен, түштө бир телефон чалып, кечинде бир телефон чалып, каякта жүрөсүң деп, жумуштан келгенде бир кичине гүл көтөрө келип, анан келгенде тише коюп, башка бир неке деп, ошентип барып, анан кечинде даяр болгондо, анан маселе чың болот. Башка бир хадисте айтат, аялыңар менен жыныстык мамиледе болгондо дейт, хадисте айтылат. Өзүңөр бүткөндөн кийин бүттүм деп нара карап жатып албагыла дейт. Дагы кыймылдагыла, балким силер менен тиги дагы тең жетип калар маарага деген хадис бар. Айткандан уялышат, бирок чындык бул. Жашооң күн менен түндөн турса, түн ушундан турат. Анан ушуну жашырсаң, жашооң болот, проблема болот. Мен кечеде айттым, аял киши курсак ач болгондон, кийим-кечек болбой калгандан эмес, мына ушул тойбой калгандан кетет. Ажырашам дегендер келгенде эле билип турасың. Эркек ушундай болуш керек, өзүн карабайт, башкасын кылбайт, чачын деле жуубайт, сакалын деле тарабайт, кир болот да анан келип алып эле ана дей берет. Мен көрүп эле турам, аял эмнеге нааразы болуп атканын. Сигарет чексең, наша чексең, өзүңү карабасаң, ысыта сууда жүрсөң, чала жарым импотент болуп калсаң, анда нааразы болот. Ошон үчүн эркек аракет кылыш керек, аял да аракет кылыш керек. Бул азыр эми илим өтө өнүккөн заман. Үйрөнүп алыш керек бир нерселерди. Үйдө көпчүлүк жашаганга байлуу. Бирок үйрөнөт десе, жанага жылаңач кинолорду көрүп эмес. Эротикалык порно фильмдерди көрүп эмес. Ал артисттер алар сени алдап атат. 1 саат кыймылдай берет, жөн эле ал кайталап көрсөтө берет бир нерсени. Аны эмес. Кантип аял менен күйөө мамиле кылыш керек, кантип жатыш керек, кантип рахат тартуулайт деген эмгек китептерди окуш керек илими. Түшүнүңөр, ана кинону көр, сен дагы көр деп отурсаң, ол харам. Ошо кинону көргөн сайын сенин кудуретиң төмөндөй берет. Барып отуруп көзүң менен кыласың дагы башка жагың иштебей калат. Илим ошондой айтат. Эротика фильм көрө берсең, только көрүп рахат аласың, өзүң рахат албай турган мунжу болуп каласың. Акылың аз болуп калат, урматтуу бир тууганым. Мынтип эч ким айта элек, эсиңерден чыгарбагыла ошону. Күйөөсү менен аялы кошулуп жаткан учурда, же болбосо кошулуп бүткөн кезде эмчек эмген бала ыйлап калса, ошол бала эмизсе болобу? Же гусул алып анан эмизиш керекпи? Гусул алгыча бала көгөрүп калса эмне ыйлай берип? Көгөрүп калат, бала ыйлайт, чын ыйлай бала деген.
Juunup kelgiçe kança vaqt ötüp ketet? Yok, darao emize beret. Oşa emçegi bir sürtüp alıp duruyor öyle. He? Ova, arçıp trapti marçı olat da oşa meni emize beret. Emçekni özü sürtüp beret bir şey ha. Jön emisede de ziyan tiyip negizi. Kağasın jarım kalıp kettim ne var eken. Kızık soruğa düşüp ketmesin dep atan da. Koşulup bitkenden keyin tamak jep, je su içse bolo, je gusul alıp andan keyin jep içiş kerekpi? Bola beret. Peygamberimiz aleyhisselam ayalı menen koşulgandan keyin kolu betin juyup turup, tamak jep, oğuzun bekitip, oruzuga niyet kılıp, anan azan aytılıp, anan gus namaz okuytele. Bola beret tuğanım. Şariat jengil. Şariat oğur emes. Hiç sana kıyın emes. Bolgonun namazına gusulun bar bolsun degen söz. Eki ayal menen eki bölmölü uyda yaşasa bolawıcı sözsüz başka uyda yaşaş kerekpi? Eki ayal biri menen jakşı mamelede bolsa jok. Eki ayal ökönün tuvalet eki başka boluş kerek daratkanası. Ökön aşkanası eki başka. Her kim ayal aşkanasının özü hazaka bolup turgan şart boluş kerek. Bir bölmöcü takana, bir aşkanası, bir daratkana özünçe boluş kerek. Anan kalgandar çoğu bolsa bola beret. Daratkanasını biri kılıp koysan ayaldarga zulüm kılasın. Al senden korkup beri jakşı mamelede bolup atat da ayla joktun ketet. Ayla jok, birok ayla bir degen şo bolat. Kelinçegim jatkanda üstüme çıkıp alat eşnirse bolboybu. Salmağı köbürök bol basıp öldürüp koya turgan bolsa ölüp kalasın. Bol işteki bolboyt. Men sizge razımın. Kırgızdardı uşinti bele davat kılıp jüreleringdi. Emi Kırgızga mından başka ayta albaysın. Kırgızga molda boluş ötele kıyın. Bir tuğanım Kırgız şunda bir unikaldı el bolat. Kuday talam imanыңызды bekem kılsın. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım oğuldan urmat kızdan kızmat bergen bolsun.